Бүгін сіздер менен дагы бир ачылыш менен бөлүшкүм келди. Мен мына өзүңүздөр билесиздер, миңдеген адамдар менен иштештим да. 3 жаштан баштап 75-80 жашка чейинки адамдар менен тыгыз иштедим. Көп учурда эч кимге айтпаган ой пикирин алар мага айтышты да. Ошентип аябай жакшы анализ жасадым. Мени эң мындай кызыктырган суроо эмне үчүн бир адамдар чоң ийгиликтерге жетет, экинчи адамдар аябай аракет кылып, тырышып, эртеден кечке чейин иштесе деле чоң бир жыйынтыкка жете албайт. Мына ушул суроо мени аябай көп кызыктырат да. Мен дагы мына кече жакында 4-5 адамдар менен жеке иштешип дагы түшүндүм. Негизинде 80% биздин ийгилигибиз бул психологиядан кетип атат да. 80% психология, 5% тажрыйба, 5% билим, 5% биздин ресурстар, там убакыт, энергия жана башка да. Анан 5% акча, капитал. Элестетиңиз, ушуларга мен 5% берип атам. Бүт биздин ийгилигибиздин эң туу чокусу, фундаменти бул психология. Психология деген эмне? Бул эң биринчи жанагы биз эми эле төрөлүп чоңоюп келаткан кездеги жашоого болгон түшүнүктөр да. Орусча айтканда убеждения о жизни, о себе, о мире. Мына ушул убеждениялар качан бизге түптөлөт? Сиз жаңы эле төрөлдүңүз да, төрөлгөндө сиз эч нерсени билбейсиз. Сиздин синапстарыңыз, то есть мээ 100 миллиард нейрондук клеткадан турат. Ошолор эч кандай мындай туташуусу жок болот экен да. Анан уже тиги 2, 3, 4 жашында чоң кишинин синапстарына караганда ошол 3-4 жашар наристенин, баланын синапстары көбүрөөк болот экен, 2 эсе. Анан с возрастан көп нерсени түшүнүп, бул мындай, бул тигиндей деп өзүбүздүн глубокий убежденияларыбыз пайда болот дагы. Анан количество синапсов 2 раза меньше, то есть 2 эсе аз болот да. То есть анткени мындай слабый синапстар жок, бүт эле устоявшийся твердый синапстар да. Эми синапс эле деп атат, ал эмне десеңиз, жалпак тил менен түшүндүрүп берейин. 100 миллиард нейрондук клеткада анан ар бир түшүнүк, ой, кыймыл аракет, ой жүгүртүү, ошондо жанагы нейрондук клеткалардын ортосунда туташуулар пайда болот да. Туташуулар мындай наглядно жанагы бактын бутактары болот го, ошондой сыяктуу эле бутакка окшогондой чытырмашкан связьтар болот да. Анан бир ой кеттиби, бир кыймыл аракет кеттиби, ооздон сөз чыктыбы, ошентип ар кандай мээнин участоктарында ошондой вспышкалар, электрический вспышкалар болуп турат да. Анын баары ошол ой жүгүртүү синапстардын иштеп атканы. Эми элестетиңиз, 3-4 жашар балада ошол синапстар өтө көп, чоңойгондо 35 жаштан кийин синапстар 2 эсе кыскарып атат. Эми эмнени айткым келет? Биз жанагы ата эненин көз карашы аркылуу карап атабыз да. Алар акчага кандай мамиле жасайт, акча үйдө тиги кенен беле же жетишпес беле, туугандар арасында ишкерлер барбы жокпу? Мына ушунун баары баланын акчага болгон өзүнүн жөндөмдүүлүктөрүнө ишенүү, өзүнө ишенүү, мен акчаны оңой таап алам, иштейм, эркин болом деген түшүнүктөр ошол бала чактан келет да. Элестетиңиз, ата эне өз айлыкка иштеген болсо, анда өзүнүн картина выживания жана картина мира выживания сценарийин балага таңуулайт да. Сен окушуң керек, 5 алып окушуң керек, анан университетте окуп бүтүшүң керек, айлыкка кирип иштешиң керек. Анткени айлыкка иштесең стабилдүүлүк болот деп ошону кечке эле түртө берет баласына. Анткени ата энеси өзү ошентип выживать эткен. Дыйкандын үй бүлөсүндө ошо кичинекей чактан баштап жерди кетмен менен чаптырып, малды каратып, ушинтип как фермер кылып чоңойтуп атат да. То есть мал караганды, мал карап көбөйткөндү, жер айдаганды үйрөтүп атат да. То есть ар бир ата эне өзүнүн способ выживаниясын
балдарына үйрөтөт. Үйрөтпөй коеюн десе дагы колунан келбейт, анткени мээсинде уже ушинтип жан бакса болот, ушинтип кандайдыр бир результат жасаса болот деген сценарий бар да ата-энесиндечи. Ошо сценарийди баласына же кызына өткөрүп берет да. Вот анан эң маанилүү бир нерсе ошол көп адамдар чоңойгондо мисалы үчүн түшүнөт да, мен эмне айлыкка иштеп жүрөм, мен бизнес кылсам болот эле, менде тиги элдердей эле 2 колум 2 бутум бар, мээм деле иштейт, көп китеп окудум, көп эле тиги түшүнүгүм бар, мен эмнеге кыла албайм дейт да. На самом деле тиги мээде бүт синапстар бар да уже. Монтип айлыкка иштешиң керек, ай сайын 30 000 табасың. Эгер ал 30 000ди таппасаң, все кор болосуң, жашооң токтойт дегендей сигналдар келет да. Тиги предпринимательство, жеке ишкерлик, чоң бир результаттар ал белгисиздик да, билбейт. Мээңиз аны көргөн эмес, сезген эмес, байкаган эмес. Ошондуктан сизди белгисиздиктен тартып турат арткачы. Ал жака барба, аны кылба, аны баары бир тиги бизди коргуласың, жасаба, ушул кылган көнүмүш адатыңды эле жаса деп мээ сизди белгисиздиктен тартып азыр болуп аткан иш менен эле жазата берет да. Андан сырткары өзүңүздүн көзүңүзгө көрүнбөгөн жаман сапаттарыңыз болот, туура эмес ой жүгүртүүңөр болот да. Анан мисалы үчүн китеп окуган жакшы, видео көргөн жакшы, анан эмнеге жанагы наставник, устаттын жеке мындай иш алып баруусу, консультациясы, анын сабагы керек деп атабыз. Анткени адам мындай өзүнүн көзүнө көрүнбөйт экен да, жаман жактары, туура эмес ойлонуп атканы, туура эмес решение кабыл алып аткандары өзүнө көрүнбөйт экен. Мен кыйынмын, мен туура эле кылып атам, мен билип эле жазап атам, мондай максат койдум деп аракет кылат, бирок жыйынтыгында мурун көргөн эле результаты боло берет да. Вроде аракет кылып тиге жетем дейт, бирок мурдагы эле результат боло берет да. Анткени өткөн билими, өткөн тажрыйбасы, өткөн чечимдер менен эле кайра эле кыймыл аракет жасап атат да. В результате баягы эле жыйынтыкка келип атат да. Вот ошондуктан эң биринчи сиздин ийгилигиңиз психологиядан туруп атат да. Бүгүн мен сиздерге эң маанилүү өзүм түшүнгөн, өзүм ачылыш жасаган бир чындыкты айтып бердим. 80% сиздин ийгилигиңиз психологияга көз карандуу, калган 20% 4 тарапка бөлүнүп кетет да. Тажрыйба, билим, капитал, акча, анан ресурстар, башка ресурстар. Эгерде ушунун баарын туура кабыл алсаңар, туура түшүнсөңөр, өзүңөрдүн психологияңардан баштасаңыздар, анда ийгиликке жете аласыз. Анткени мындай любой успешный адамды карасаң, ошол успешный адамда эмне болду? Балким эч кандай связьтар болгон эмес, эч кандай капитал акчасы болгон эмес, эч кандай билими деле болгон эмес, эч кандай тажрыйбасы да болгон эмес да. Мына ошолорго карабай, бирок чоң ийгилик жаратып атат. Демек, анын психологиясы, убеждениясы туура да. Өсүүгө, өнүгүүгө, чоң результат жасоого амбициясы, ошонун баары туура болгон. Ошонун негизинде анан чоң результат жаратып атат да. Ошон үчүн эң биринчи бардыгыңыздар психологияңыздардан баштаңыздар. Урматтуу көрүүчүм, эгерде сиздер эксперт, жеке ишкер, бизнесмен же соодагер болсоңуздар, бул сунуш сиздер үчүн. Азыркы жасап аткан товар услугаңыздын оборотун 2 эсеге көбөйтөм, доход, прибыльди эң аз дегенде эле 50%га жогорулатам десеңиздер, анда менин 5 айлык онлайн курсум сиздер үчүн. Сиз товар услугаңызды аныктап, кайсы кардарга сунушташым керек, уникалдуу сунушту мыкты түзүп, дал ошол кардарларга туура сунуштап, оборотуңузду көбөйткүңүз келсе, анда сиздер үчүн 5 айлык онлайн курсту сунуштайм. 15 жылдын ичинде тандалып атып, элдер менен кайтарым байланыш менен иштеп атып, абдан сонун тандалган 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс түзүлгөн. Миңдеген адамдар бул курсту окуп, кадимкидей жашоосун жакшы тарапка оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып, жасап аткан ишин мыкты деңгээлге чыгара алды. Эгерде отзывдар менен таанышам десеңиздер,
Instagram баракча Исмаилов Ч дегенге өтүп, жана тегерекчелерде отзыв 1 дегенде окуп чыксаңыздар, бардыгыңыздар көрө аласыздар. Эгерде ушул 5 айлык онлайн курсту алып окусаңыздар, сиздерге дагы мыкты белектерим бар. 5 кагаз китеп түрүндө китептерим белекке берилет. 300дөн ашык жабык эң пайдалуу видео сабактарга доступ ачылат. Андан сырткары мен менен жекеме-жеке офлайн бир консультация алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Андан сырткары 9 видео сабактан турган өзүңө ишен деген видео курс дагы сиздерге белекке берилет. Эң жакшысы бул 5 айлык онлайн курс жеке болот. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жооп берип мага жөнөтөсүздөр. Мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Анда эмесе ушул жашоо турмушуңузду бир аз да болсо жакшыртайын, өсөйүн, өнүгөйүн, ийгилик жаратайын десеңиздер, ушул 5 айлык онлайн курс сиздер үчүн. Ушул курстан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Контакттарды описаниясына тиркеп койдук.